жаштарды көрүп биздин доордо мындай меселе улууну сыйлачу эле коруун берчү эле деп айтасыздар. Сиздер ошол улуу совет доорунда чоң ойдуңуздар, бирок унутпаңыздар, сиздерди чоң ата, чоң энелери биз тарбиялаган. Алар ыйман менен, дооз менен, адеп менен жашаган. Эле бала ыйласа, дуба кылып сороткон, күн батса Куран окуп уктанган. Жамандык кылса кечинде көзүнө жаш алып тооба кылган эле. Ошол ыймандуу мундун артынан келген силер, ошол тарбияны совет тарбиясын алмаштырдыңар. Мектеп, комсомол, партия деп жүрүп чоң эненин ак тилегин унутуп койдуңар. Ошондо эле бурчта айленип турган намазды кордон жоготту. Ошондо эле бисмилла деген үн үйдөн өчтү. Бала күзгү ал көргөнүн кайталай, жүрөгүнө сиңгенди уланта. Таз эсер мезгилинде айылдар күнчөгө чыгып, бала үчүн деп Москвага, Сибирге иштегени кетти. Аталар ак менен досбу, аягына кол көтөрүп ыймансыз дөргөп болду үйдүн бурчунда. Алар ыйман мен аганын эч ким укпай чоңойду. Эми ошол бала бүгүнкү жаштар, сиздер урмат келбе деген муң, сиздер тарбиялаган доордун уландысы. Бир адамды оңдоо үчүн 10 жыл кетсе, бир элди оңдоо үчүн 40 жыл кетет. Биз азыр ошол 30 жылдык жоготуунун жүгүн көтөрүп баратабыз. Бирок үмүт бар.